Таксиде иштейм деген мекендештер үчүн кызматыңыздарда Атаман такси паркы. Москва жана бүткүл Россия шаарларын Яндекс таксиге жана Сити мобилге улайбыз. Парктын комиссиясы болгону 2,5%. Акча чечүү бекер. Круглосуточно иштейт. Любой момент, любой суммадагы акча чечип алууга мүмкүнчүлүк бар. Яндекс заправка 3000 рубльга чейин суткасына куйсаңыздар болот. Комиссия алынбайт. Кисарт без документов алып бергенге жардам беребиз. Жана справка несудимости кисартка кошуп беребиз. Путевой лист, страховка таксиге жасоодо бар. Ар бир ай сайын Атаман парктын атынан розыгрыштар ойнотулуп турат. Ишеничтүү парк 3 жылдан бери биздин мекендештерибиздин алдында кызматтабыз. Байланыш үчүн телефон номерлер Мас абалында уну айдаган Адахан Мадумаровдун уулу айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылды. Жогорку кеңештин камактагы депутаты, Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровдун уулу айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылды. Ал мас абалында уну айдаган үчүн сот тарабынан ушундай чечим кабыл алынган. Маалымдалгандай, Ала Мөндүн райондук соту 31 жаштагы Мадумаров Нурмухаммед Адахановичти 1 жылдык мөөнөткө транспорт каражатын башкаруу укугунан ажыратты. Ал кылмыш жаза кодексинин айдоочунун транспорт каражатын, алкоголдук, банги каражаттарын, психотроптук жана башка мас кылуучу заттарды мас абалында башкаруусу беренеси боюнча күнөөлүү деп табылган. Булак суу беркежи. УКМК эскертет. Палестинадагы жихадка чакыргандар жазаланат. Улуттук коопсуздук комитети жарандарга кайрылып, Израиль менен Газа тилкесиндеги жаңжалга байланыштуу жихад жарыялоо өңдөө чагымчыл билдирүүлөрдү таратпоого чакырды. Бул тууралуу 3 ноябрда УКМКдан билдиришти. Ошондой эле УКМК башка мамлекеттик аймагындагы куралдуу кагылышка катышып, террордук даярдыктан өткөндөргө мыйзам чегинде жаза каралганын эскертти. Маалыматка ылайык учурда интернет колдонуучулар арасында Палестинада жихад кылуу зарылчылыгы жөнүндө айрым колдонуучулардын жарыялары жана комментарийлери, чагымчыл билдирүүлөрү активдүү жайылууда. Буга байланыштуу УКМК Кыргызстандын жарандарынын чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу кагылышууларга катышканы же террористтик даярдыктан өткөнү аныкталса, ага кылмыш жаза жоопкерчилиги каралганын эскертет. Эгерде адамдын куралдуу кагылышуу зоналарына катышуу ниетинин же жөнөтүлүү ниетинин белгилери бар болсо, же ага түрткөн болсо, алар кылмыш жаза кодексинин мүлкүн конфискациялоо менен 5 жылдан 10 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратууга жазаланат жана 7 жылдан 10 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга менен кылмыш жоопкерчилигине тартылаарын эскертет деп жазылат маалыматта. Булак супер кежи. Европанын борбордук жана түштүк бөлүгүн каптаган Киран катуу шамалы кеминде 10 кишинин өмүрүн алды. Испания, Италия, Франция өлкөлөрүндө шамалдын ылдамдыгы саатына 207 чакырымга жетип жатты. Жаан менен коштолгон катуу шамал ошондой эле Англиянын түштүгүн Бельгия, Нидерландтар, Германия жана Португалияны да каптады. Бельгияда бактар кулап 2 киши набыт болду. Алардын бири бала экени кабарланган. Испанияда катуу шамалдын улам токойлордо өрт тутанды. Бийлик тилсиз жоо каптаган аймактагы кыштактардан 800дөй кишини коопсуз жакка көчүрдү. Кирандан кийин Францияда миллиондон ашуун киши электр жарыксыз калды. Көнөктөгөн нөшөрдөн Хорватиянын баш калаасы Загребдеги Сава дарыясы нугунан чыкты. Окумуштуулардын пикиринде климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу мындай катуу шамалдар Европада көп каттала башташы мүмкүн. Глобалдык жылуулуктан улам Европанын түндүгү менен түштүгүндөгү абанын температурасынын айырмасы көбөйүп, катуу шамалга жана көнөктөгөн нөшөрлөргө алып келүүсү ыктымал. Булак Азаттык. Чеченстандын лидери Рамзан Кадыровдун 15 жаштагы уулу республиканын жетекчисинин коопсуздугун камсыздоо кызматында бөлүм башчы болуп тайындалды. Бул тууралуу мамлекеттик думанын депутаты Адам Келимханов Telegram каналына жазды. Өткөн айдын башында өспүрүм Чеченстандын баатыры деген наам алган. Андан көп өтпөй Татарстанда да ага Дуслык ордени ыйгарылган. Дем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология, заманбап техникалык каражаттар жана материалдар
менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет жана төмөндөгү кызмат көрсөтөт. Хирургиялык стоматология, тиштерди реставрация кылабыз. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Тиштерди имплантациялайбыз, которобуз. Протездөө, металлокерамика, цирконий, алтын жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Көңүл буруңуздар, биздин жайкы жеңилдетүүдөн пайдаланыңыздар. Эгер сиз алдын ала жазылып келсеңиз, сизге 500 рубль арзандатуу каралган. Шашылыңыздар, биз сиздерди күтөбүз. Биздин дарек Москва шаары, метро Накимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Карачай Черкес аймагында дагы ага жогорку орден берилген. Чеченстандын жетекчилиги Кавказдагы бир катар жумурияттарга кайрылып, Адам Кадыровду колдоп коюуну өтүнгөнү белгилүү болгон. Бирок Адыгей менен Кабардин-Балкария аймактары ага жогорку улуттук наам берүүдөн баш тарткан. Адам Кадыров сентябрда Грозный шаарындагы тергөө абагында Куранды өрттөөгө айыпталган Никита Журавелди сабап атактуу болгон. Бул маалыматты Орусиянын акыйкатчысы Татьяна Москалькова жарыялап, бул жумурияттагы адам укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Мансур Солтаевка кырдаалга көңүл буруу өтүнүш менен кайрылган. Кийинчерээк улуттук саясат министри Ахмет Тудаев Кадыровдун уулу Журавелди диний себеп менен урганын моюнга алган. Чеченстандын президенти Рамзан Кадыров уулунун кылыгын колдоп, Куранды өрттөгөн үчүн Журавел катаал жазасын алышы керектигин айткан. Ал ошондой эле уулу Журавелди сабап жатканы тартылган тасманы жарыялаган. Рамзан Кадыров 4-октябрда 24 жаштагы кызы Айшатка эл артисти наамын ыйгарган. Ага чейин Айшат Кадырова жумурияттын вице-премьерлик кызматына көрсөтүлүп, аны атасы кубаттаган. Булак Азаттык. Европа биримдиги Россияга каршы согушта өзүнө союздаш издөөдө. Батыштан Украинадагы Россияга каршы долбоору ишке ашпай, Африкадагы неоколониялык саясаты кыйрап, Россияны санкция киргизүү менен чектөө, РФти саясий обочолонтуу аракети майнапсыз болгондо, европалыктар ушул эле ниетин Борбор Азия тарапка бурду. Ушундай ойду ортого салган серепчи Елена Караеванын кезектеги калем шилтеми да РИА Новости сайтына жарыялаган. Чалгындогу Макронду жөнөтүшкөндөй, анткени менен ага азыр өз өлкөсүндө да шайлоочулардын 70% ишеним артпайт эмеспи. Ошондуктан күндө менен түшпөө үчүн Парижден сыртка чыгып турганы оң окшойт. Апта ортосунда франциялык президент Казакстан жана Өзбекстанда иш сапар менен болду. Кызыгы жакында эле франциялык басма сөз эки мамлекетти тең автократтык деп атап жаткан. Андай көз караштардан дароо арылып, миңдеген чакырымдык жол жүрүп, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө Макронго эмне түрткү болду дейсиз? Париж ресурстарын, индустрия тармактарын пайдаланып келген Африкада олуттуу түрдө чектөө киргизилди. Ошондой эле санкциялар киргизилип, алар Францияны энергетикалык ресурстардан, сейрек кездешүүчү металлдар менен жабдуудан кур жала калтырды. Бүгүн болбосо эртең эле алардын ордун толуктоого туура келет. Ал эми уранга да, сейрек кездешүүчү кендерге да ээлик кылган Казакстана мындай сапарларды уюштургандардын оюнда Россиянын ордун ээлөө керек өңдөнөт. Кыязы франциялык тышкы саясий мекеменин тийиштүү бөлүмдөрүнүн Казакстан менен Россияны өзөктүк энергетика тармагында кандай алакалары бар экенинен кабары жок көрүнөт. Өзбекстан менен деле жагдай ушундай. Европага Борбор Азиянын зарылдыгы эмне? Буга жоопту Политика басылмасындагы макала бергендей. Аталган медиа Макрон жаңы досторду уран издеп Путиндин арткы коросуна конду деп макаласында ачуу кеп аралаштыра атаган. Анткени менен тилден жаңылбай, неоколониализмди чагылдырган сөздөрдү аралаштыргандан карманса болмок экен. Россия менен ири кургак чек арасы бар Казакстанда, ымалаш Өзбекстанда эч кимдин арткы короосу эмес. Алар өлкө ичинде да, анын тышында да өз алдынча саясат жүргүзгөн эгемен, көз карандысыз мамлекеттер. Россияда көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги түзүлгөн 30 жылдан ашуун мезгил аралыгында аларга эч качан желдет өңдүү мамиле жасаган эмес. Андай көрүнүш мамилелердин нагыз европалык үлгүсү. Макрон ири ишкерлердин миң делегациясы менен келсин, убадаларын аябай жадырсын, бирок француздардын өздөрү ишенбеген лидерге башкалар кайдан кулак салсын. Ошондуктан Россияга каршы согушта жаңы союздаш издөө аракетинен да майнап чыккан жок. Булак Спутник кежи.